Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү. Биз бүгүн жаш муундарга тарбия берүү, ошондой эле тарбияга байланышкан тема айналасында талкуу жүргүзөбүз. Анда келечек муундарды биз кандай кылып тарбиялайбыз? Бүгүнкү күндө нарыктуулук, салттуулук боюнча атайын жарлыктар чыккан. Анын негизинде биз жаштарга мына ушул нарыктуулуктарды кантип жеткиребиз? Мына ушул теманын айналасында атайын ушул ар дайым ушул өзүнүн активисттигин көрсөтүп келген Базар Коргон районунун тургуну Бир сом кайрымдуулук фондунун жетекчиси Тагаев Самага мырза келип отурат. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Самага мырза, бүгүн биз мына ушул тарбия жөнүндөгү бир теманы тандап алганыбыздын себеби өзүңүз билип атасыз, акыркы учурларда биз баягы жаштарды бир туура жакка тарбиялоо, баягы нарыктуулук, салттуулук деп айтып келип атабыз да. Бирок эми бул эми баягы толук кандуу деп айта албайбыз. Бирок бүгүнкү күндө тарбия биздин жаштарда, жаш муундарда кандай болуп атат дегеле ушулар боюнча бир сөз баштап берсеңиз. Мен президентибиз азыр колдоо көрсөтүп, ыксыз чыгымдарга байланыштуу басым жасап атат. Мен ошо тарбияны дагы ушуга өзүм жеке пикирим ушуга байлап атам. Анткени көпчүлүк ата-эне баланын тарбиясын биринчи орунга койбостон баланын чоңойгондогу анын тоюн, ошого окшогон нерсесин алдыга коюп атат да. Көпчүлүгү Россия же башка мамлекеттерге кетип, бала чакасы тарбиясыз калып калып атат. Натыйжада кийин чоңоюп калгандан кийин баланы оңдоп бериш көпчүлүгүнө кыйын туудуруп атат. Кыйынчылык. Ошондуктан өз негизги максат, эгерде биздин ушу жаш муун, келечек муун өзүнүн бала чакасына басым жасай турган болсо, тарбиясына, анда келечекте ошол биздин балдарыбыз туура багыт алып, туура тарбия алат эле. Бирок тилекке каршы биринчи ирет эле ошол кооз үйлөрдү салмай болуп калды, кооз унааларды тепмей болуп калды, алмай болуп калды. Ошентип бири менен жарышып отуруп, атаңдаша турган нерсе менен ушул болуп калды. Өзүнүн негизинен атаңдаша турган нерсе баласына билим берүү, баласына тарбия берүү болуш керек эле. Бирок андай болбой атат. Болгону да бар, бирок көп басымдуулук уже атаңдашып атабыз. Тилекке каршы атаңдаша турган нерсе эмес, башка нерсе менен алек болуп калдык да. Ошого мен бир чет чакырып кетет элем. Башка мамлекеттерден дагы бир үлгү алып көрсөк, алар кандай балдарын тарбиялап атышат. Биз кошуна мамлекетти алып көрө турган болсок, Кытай мамлекетин, ошол бала бакчадан кандай тарбия көрсөтүп атат. Биздин балдар бала бакчага барып безилдешет да, баргысы келбейт. Аларга тескерисинче бала бакчага шашат экен. Анткени бала бакчада алар ушундай тарбия көрсөтүп атат, ал жерде кызыктуу ушундай бир чөйрө түзүп койгон да. Бир нерсени жасап атышат, бир нерсени чыгарып атышат. Бала бакчаны бүткөнчө эле бир кесиптин ээси болуп калып атат. Мектепте деле ошо өзүбүз деле башында мектепте деле сабак бүтсө экен дейт элек. Сабак бүткөндөн кийин эптеп үйгө кетсек экен дейт элек. Азыр бизде ушундай бир биздеги атмосфера түзсөк, эгерде бала бакчада деле, мектепте деле ошол мектепке барыштан шашылып, айрдан кетиштен шашылыш эмес, ошол жерде мектепти бүткөндөн соң өзүнүн жөндөмүнө жараша кандайдыр бир кесипке ээ болуп калса экен. Ошол Россияга кетип калгандан кийин кээбирки биздин бир туугандарыбыз, балдары ушу кароосуз калып калып атат. Чоң ата чоң энесинин же тайата тайнесинин колунда өсүп, алар тайата тайнесин деле укпайт, чоң ата чоң энесин деле укпайт. Мындай бир тарбиясыз болуп калып атат. Эми негизи ушуну биз баягы жогоруда айтып атабыз да, биз баягы балдарга тарбияны туура беришибиз керек. Мисалы ата менен баланын урду кандай болуш керек? Эми айтып атпайбыз, жогоруда чындыгында тарбияны бул ата-эне берет да, үйдө. Ал эми билимди бул мугалим берет. Ал эми андан кийинки кесипти бул жогорку окуу жай берет. Бирок негизги биздин түпкү тамырыбыз тарбияны эмнеден башташыбыз керек. Мына жогоруда өзү айткандай эле, бул ушу үйдөн.
ата-эне менен баланын ортосундагы тарбия болуп эсептелет да. Эми биз жогору айткандай эле эми бул баягы замандын талабына дейбизби, заманга жараша дейбизби, эми кээ бир учурда биз эми сыртка чыгып кеткен мигранттарыбыз да бар да, бирок алардын балдары үйүндө калып атат. Эми бул дагы болсо бир айла жоктун иши болгон учурлар болот да. Эми негизи эле биз ушу тарбия жаатында кандай көңүл бурушубуз керек деп ойлойсуз? Эми салыштыруу иретинде айтып кетсек, эгерде кайсы бир ата-эненин чөнтөгүндө эч бир тыйыны жок болсо, баласы келип менден ата-энесинен сураса, мага бир 100 сом берип койчу десе, ата-энесинин чөнтөгүндө тыйын жок болсо, ал баласына тыйын бере албайт да. Муну айтканымдын себеби кайсы бир ата-энеде өзүндө тарбия болбосо, кандай эле баласына ошол акчаны бере албагандан өзүндө тарбия жок болгонуна байланыштуу бала чакасына да тарбия бере албайт да. Кээ биркилер өзүн адептүү сезет, тарбия көргөнмүн деп сезет. Ал өзүнүн жеке пикири, жеке ою. Бирок тилекке каршы ошол нерсени мойнуна алыш керек. Албай атышат да. Мойнуна алып, мен баламы канткенде балам тарбиялуу болот, тарбия алат, адептүү болуп өсөт деп ушундай бир кандай бир өзүнүн суроосун коюш керек. Эгерде өзү тарбия бере албай турган болсо, анда издениш керек да. Каяктан балам бул тарбиялуу болуп калат деп. Адам баласынын эң чоң душманы бул чөйрө болуп эсептелет да. Кандай чөйрөдө өссө, ошондой болуп тарбия көрөт экен да. Жакшы чөйрөнү тандап берсин, жакшы чөйрөдө жүрсүн, буйруса балким ата-энесинен да жакшыраак тарбия алып калышы мүмкүн. Ошондой учурлар да болуп атат. Ошондуктан ошо мектепте билим берет тура. Азыр көп учурда эле угуп калып атабыз, иман сабагын киргизиш керек депчи. Мен аны толук деле кошуло бербейм негизинен. Мектепте ошол адепке көбүрөөк басым жасайт экен. Ошол эле математика башка ошол предметтер берилип атат. Ошол эле учурда канткенде бала тарбиялуу болуп калат. Ошол жерде деле мектепте деле адепсиздигин көрсөтүп атышат. Жада калса ошол мектептин мугалими же болбосо директорунун балдары деле жаман жактарын да көрсөтүп атышат да. Бир эле мектепте эмес, ошо үйдө дагы ошол чөйрө түзүлүш керек, жакшы чөйрө. Кээ бирки ата-эне өзү начар болот тилекке каршы. Үйүнө келип тарбия алган жок, албай атышат да. Ошол кээ бирки кошуна колоңдорду деле көрүп атабыз, Алла сактасын. Жаман тарбия алып, жаман багытка түшүп калып атышат да, Алла сактасын. Ошого буну кандай, эгерде суроону мындай кое турган болсок, бул көйгөйдү кантип чечебиз дегенге мен өзү жеке пикирин билдирип кетким келип атат. Бул көйгөй жалпы көйгөй. Бир эле адамдын же болбосо бир айылдын, же бир райондун, же бир областтын эмес. Демек, жалпы республикалык деңгээлде карай турган маселе. Бизде ата бабаларыбыздан калган ошол каада салтыбызды карап көрөйлү. Тарыхыбызды карап көрөйлү. Биз азыр тарых менен сыймыктанып атпайбызбы? Тарыхыбыз ушундай 400 жылдык ушундай бир мынча жерге ээлик кылганбыз деп, мына жерлер биздики эле деп атпайбызбы? Туура ал бар эле, туура ал кетти. Азыркы учурда кандай кайсы неге кандай байлыкка ээбиз, ошону болгонун пайдаланып, аны менен сыймыктанып жүрө бербестен, мен айтат элем, ошол мурдагы биздин ата бабаларыбыз ошондой деңгээлге жетиш үчүн кайсы жолду тандады эле. Ошону пайдалансак. Мурда аксакалдарыбыз башкарат эле, аксакалдарга жаштарыбыз баш ийет эле. Эми азыр аксакалдарыбызды эч ким укпай калды. Себебин айтып келе турган болсок, биз канча жолу иш-чара өткөрүп көрдүк. Бир ойго тойлу дедик эле өзү аксакалдарыбызды. Бирок негедир балким башка жерлерде аксакалдар өзүнүн вазифасын толук аткарып аткандыр. Бирок бизде андай көрүнүш көрүнбөй атат. Мен ошол аксакалдар эгерде өз вазифасын толук аткара турган болсо, анда буюрса жылыш болот деп ойлойм. Ошо аксакалдар бизде мисалы үчүн 63 жашта пенсияга чыгып атабыз деп өзүн бирөт эле пенсияга чыгарып, ошончо өзү менен өзү болуп, эч нерсе менен аралашпай калып атышат да. Бирок ошол маселе бир эле тарбия маселе, толгон токой маселелер бар. Ошол ар бир айылда. Ошолорду чечиштин ордуна жөн эле бир тойго бармай, тойдон келмей, пакет көтөрмөй ушу менен чектелип калып атат. Ошондуктан молдекелер дагы, ушу муфтият, аксакалдар кеңеши, аксакалдар соту, жаштар комитети,
ошолор баары бийлер дагы. Ошо бийлер деле азыр карап көрсөңүз молдокелердин кайсы жерде бир демке болуп атса барып Куран окуйт, же болбосо бийлер ошол жерде башкарат болду. Биз канча айтып көрдүк. Бийлерге ушундай кылайлы, чакырып көрдүк, биригейли, бирге иш алып барайлы десек, негедир бул нерсе жакшы натыйжа бербеди. Анан бир жыйынтыкка келдик. Бул нерсени жогору жактан дем болуш керек экен. Финансылык жактан эле эмес, жогору жактан дем болуп, мындай вертикалдуу жак, ушундай бир эгерде бир зам аким дейбизби, акимдин орун басары же вице-губернатор дейбизби, бир гана ошо менен маек боло турган болсо, бийлер менен, аксакалдар менен, жаштар менен ошол институтту тейлей турган бир орун басар боло турган болсо, балким алдыга жылабы деген ойго келдик да. Эми сиздин айтып атканыңыз негизги максатыңыз бул баягы биздин аксакалдар кеңешин, аксакалдар сотун, ошол эле учурда биз баягы жалпы топ биригип иш алып барса деген эмени ошо тарбияга дагы чоң салым кошот деген ой пайда болду да. Балдарыбызды кээкилердин балдары ошо айтып кеттик, өзүнүн ата энеси Россияда боло турган болсо, аны ким карайт? Мисалы үчүн Аллах Таала ушундай кээк айбандарды жаратты. Ошолордон айбандардан бир жөндөн жаратпаса керек, бир үлгү алыш үчүн да. Жылкыдан деле бир үлгү алсак болот экен, жакшы сыпаттар бар. Карышкырдан деле жакшы сыпаттар бар, алсак ата энесин да немелер сыйлайт экен, аксакалдарын сыйлайт экен ушундай. Анан бир коёндун да бир жакшы сыпаты бар, мектепте окуганда эсиме келип кетти. Кетип баратып, бөлөк эле бир койнектер да эмес өтүп кете берет деп угат элек да. Биз азыр ушундай болуп калдык, тилекке каршы өзүбүздүн бир тууганыбыздын баласын менен да ишибиз болбой калды. Ал кандай тарбия көрүп атат, кандай кайерде жүрүп атат, ким менен жүрүп атат, бир кайгыруу сезим төмөндөп кетти тилекке каршы. Биз ушу көп ушу дүйнө менен эле көбүрөөк алек болуп калдык окшойт. Эртең менен турабыз. Кайерден эле батат, күн батат, кайерден эле ошол эле окшош да бири-биринечи. Кайерден эле ошо өзүбүздүн менен өзүбүз угарабыз, бирок бирөө менен бирөөнүн баласы менен кайгырбай калдык. Эми сөзсүз түрдө ушул жерде дагы ушу бир суроо бергим келет да. Албетте эми биз жогоруда айтып атпайбызбы, бул биздин жаштар келечек муундар деп айтып келебиз да. Эми ошо келечекке карай дагы бир кандай ой максаттарыңыз бар? Мисалы үчүн ошо биз келечекке карай кандай кадамдарга барышыбыз керек? Ошол эле учурда жогоруда айткандай, тарбияны бир жаштарга бериш үчүн эмнелерди кылышыбыз керек? Жаштарды кызыктыруучу эмнелер жасашыбыз керек деген сыяктуу. Эндече мектептин директорлоруна да сунуш айтып көрдүк. Мындай аң сезимди, ой жүгүртүүнү бир өстүрө турган бир тегерек столдорду уюштурсак, эптеп эле мектепти бүтүрүш максат эмес, же болбосо эптеп эле сабакты же бир классты бүтүрүш максат эмес. Ошол кандайдыр бир жаңылык киргизсек, биздин өзүбүз ошол окуучулардын жөндөмүн аныктасак, ошол маалдачы. Биз ошо кээки жылдарда салыштыруу иретинде келечекке карай көбүнчө баарын эле жаш балдарды карайбыз. Муну жаттап келсең мынча сом десек жаттап келип атат да. Акчаны койсак жаттап атат, чоң койсак жаттабай атат да. Демек баары кандайдыр материалдык кызыкчылык кичинекей кезинен эле пайда болуп калат экен да. Анан ошого анда мындай кылсак кандай болот, эгерде үйдө ошо бир нерсе менен алек болсун. Ошо азыр бизде бактарактар менен көбүрөөк ар тараптардан көчөттөр келип атпайбы? Анан ошол өзүбүздүн эле жанагы ачуу гилас деп коет да. Ошону эгип туруп, аны улашты үйрөтүп, анан баасы мынча болот экен. Эгерде мынча эксек мынча болот экен деп. Бул деген бул экономикада байланыштуу, баягы баланын аң сезими да ошол жанагындай эмгек тарбияны дагы параллелдүү алып кетсин деген ойдо ушундай бир алардын пикирин билиш үчүн ушундай сунуштарды киргизип көрдүк. Кээки ата энелер каршы чыкты. Анткени мынча акчаны кармап алгандан кийин булар айнып кетет, андай мындай. Эми айный турган болсо акчасыз деле айнайт экен. Айныбай турган болсо акчасы жок деле айнайт. Ошо кээки чоңдун балдары деле акчасы болуп туруп деле айнап атат, кээкиси чоңдун балдары акчасы жок туруп деле жакшы тарбия алып атышат. Ал эми келип келе кайрадан тарбияга келип такалат экен да. Ошо келечек муунга азыртадан эле ошол кандайдыр мен өзү жеке пикирим,
кандайдыр бир финансовый көз карандысыз да бир байлаш керекпи деген ойго келдим. Эми бул жерде баягы бир эле мисалы ошол эле учурда билим алуу менен бирге эле кесипке да үйрөттү. Ошол эле дыйканчылык дейбизби, ошол эле багбанчылык дейбизби, ошол эле дагы бир азыр ширетүүчү дейбизби. Сиз ошону бир чогуу алып кетсек деген эмени айтып атасыз да. Анан негизи эми туура маселе бул делечи. Себеби биз эми мектептен чыккандан кийин балдар бош болот, мезгилдер болот. Ал мезгилде да бир кошумчаларга эме кылып, эми сиз жогоруда айтып өттүңүз да, эми Базаркон районунун активист катары дагы бир кандай жаштар менен бир жолугушууларды өткөрүп келип атасыздар бүгүнкү күндө. Жаштардын бүгүнкү күндө ошого болгон кызыгуусу кандай өздөрүнүн? Сиздер сунуштап жаткан ошол эле баягы биз айтып атпайбызбы, билим менен кошо бир кесипке ээ болууну. Алар менен иш алып барып атасыздар да. Кызыгуулар кандай экен? Кызыгуу болуш үчүн ошол көбүрөөк ошого окшогон иш чараларды өткөрүп, мектепте көбүрөөк анын үчүн бизге мындай бир жол ачып бериш керек экен да. Мындай айтканда компетенция бериш керек экен. Жөндөн жөн барып биз аларга аралаша албайт экенбиз. Бирөөнүн үй бүлөсүнө да кирип кете албайт экенбиз. Эгерде пилотный катары Базаркон району мага жоопкерчилигин бере турган болсо, ушундай аралашканга укугум бар, аралашып турда бир жылды же 5 жылдык пилотный кылып туруп, экспериментальный кыла турган болсо, мен аракетти эртеңден эле баштайт элем мисалы үчүн. Көпчүлүк учурда биз байкап атабыз, ошол кесип тандоодагы өтө чоң мааниге ээ экен. Анткени көбү кесипти тандайт экен, ата-энеси тандап берет. Анын жөндөмүнө карабастан тандап берип коет. Ал бүтөт 5 жыл окуйбу, 6 жыл окуйбу, канча акчасы кетет, канча ден соолугу кетет, ата-энесинин каражаты кетет, бирок бүткөндөн кийин анын диплому чаң басып эле жатат, андайлар көп да. Ошондуктан ошол жөндөмүнө көбүрөөк басым жасаш керек экен деген бир ой пайда болду да. Туура эми кээ бирки адамдардын кандай бир таланттуу кийин ойгонуп калышы мүмкүн. Бирөөсүн атаңдашып эле, мен дагы бул дагы уну окуп атат, мен дагы ошо окушум керек деп эле. Анан кээ бирки бизде ушундай курнамыз деген бар. Кийин үйлөнгөндө балам мындай жогорку окуу жайды бүткөн, дешим керек деп эптеп эле аны окутат дагы, жөн ысырап мындай жашоонун канча деген өмүрү кетип калып атат да. Ошого азыртадан ошо мен ошондой ойго келдим, ушу баланы 5-класстан баштап эле анын жөндөмүн аныктап, анын жөндөмүнө жараша кандайдыр бир аракеттерди жасаса. Кайрымдуулук дегенде биз түшүнөбүз да, бирөөгө барып биз там салып бермей, бирөөгө барып туруп же бир уй алып бермей, бир саан же дагы бирдемке кылып. Эң чоң кайрымдуулук бул баласына туура багыт көрсөтүү деген ой болду да. Эң чоң багыт баласына туура бир кесипти тандап өзүнүн жөндөмүнө жараша. Кээ биркилер зордоп эле бирдемкени алып берет, же болбосо ошо айдайсың дейт, ал айдагысы келбейт, чоң машинени башканы. Ал башка нерсеге кызык, же кээ биркилер ата-энесинен уялат. Ошон үчүн уялбастан бир башка эле адам уялбастан айт, сен кандай нерсеге сенин шыгың бар, кандай нерсеге кызыгасың деп аны ойготуш керек да. Болбосо уялган боюнча ата-энем көңүн деп ошол 20-30 жыл өмүр кетип калат экен да. Сөзсүз түрдө баягы кесип тандоодагы биринчи орунда болуш керек өзү. Эми ушул жерде жогоруда бир жакшы нерсени баса берилип кеттиңиз да. Бүгүнкү күндө биз баягы эл бир эле мамлекетти күтүп отура бербестен, биз жапатырма коом дагы ошого аралашып, ошол эле тарбиялык болобу, же болбосо экономикалык болобу, же бир маданият болобу, негизи эле жалпы жонунан жогоруда айттыңыз да, баягы биз биргеликте иш алып барсак, баардык нерсени жеңип өтөбүз дагы, анан биз өзүбүздүн салымыбызды кошо алабыз деп айтып өттүңүз да. Негизи эле ушул ар бир айылдарда, жогоруда айткан аймактарда дейбизби, биз негизи эле ушул кайсыл багыт боюнча да кандай иштерди алып барсак деп ойлойсуз да. Биз мамлекетке эле кандай өзүбүздүн салымыбызды кошо алабыз? Дагы эле ошол айылдын жашоосун, айылдын тургундарчалык эч ким билбейт деп кетпедикпи? Ошол айылдагы баягы ыксыз чыгымдарга баягы башында айтып кеттим, азыр дагы ошону баса белгилеп кетейин. Кээ биркилер эми капа болбосун 3-төн 4төн жолу умурага барып атышат. Кээ бирки молдокелерге капа болуп кетет да, акча тапсаң эле умурага бар дейт. Акча тапсаң умурага бар деп ушундай чакырыктар болуп атат да. Эми кээ бирки умурага барып келгендердин да карап атабыз, эми үйүндө бир шарты жок. Макул эми барсын, бирок ал мындай фарз эмес экен да. Бирок бала чакага шарт түзүп бериш бул фарз экен да. Мындай же важип же кандай болуп калат, диний терминде билбейм. Зарылыраак экен да, өзүбүздүн жалпак тил менен айтканда,
Кайсыбыз биз тандайлы, зарурагын тандайлы да. Эми ошондуктан мен айтып кетет элем, ошо аксакалдар деле, молдекелер деле бир биргеликте жапатырма, ошо барып айта турган жерде айтып, ошо жана кытайлык жаш балдар өзүнүн бала бакчасына баргысы келип, качкысы келбестен ошого баргысы келип аткандай эле биздин азыр жаш балдар үйдө тургусу келбей калды да. Үйдө эмне дегенде биз аларга шарт түзүп берген жокпуз да. Ушунчалык эле чачкыбыз келип аткан болсо балабызга бир китепкана кылып берсек. Ошо китепканада отуруп бир кандайдыр шарт түзүп берсек. Мисалы футзалдар курулуп атпайбы? Футзалдар курулуп атат, ошол жерде футзалда футбол тегишинде жагымдуу экен да, мындай. Ошон сыңгары эле эгерде баласына үйүнө бир доска алып берсин, ушундай акчасы ашып аткан болсочу, бир ошол китепкана кылып берсин, ошол жерде жазсын, башка кылсын, алек болсун, китепти да окуш, мындай бир жагымдуу шарт түзүлөт да. Ошого мен аксакалдар, ошо жаштар болуп, көк сакалдар болуп биргеликте качан бизге инвестиция сырттан келет, качан президентибиз да эмнени алып келет, же өкмөт да эмнени кылат деп отурбастан, ошол жерде канткенде биздин айыл өнүгөт деген бир маселени коюш керек да. Канткенде биздин жаштар жакшы тарбиялат деген. Бир айда бир жок дегенде чогулуп койсо, ошондо да жылыш болот. Бирок айылда мындай да, бир жылда бир чогулат, жыргатып бир маселе чечилбейт. Жогорку кеңешти алайлы, фракцияларда карайт, комитетте карайт, анан алып чыгат. Алып чыккандан кийин аны талкуулагандан кийин мыйзам долбоорун иштеп чыгышын ратификацияга жөнөтөт. Бизде де жылдык жыйын болот ар бир айылда, баарыбыз эле кабардарбыз. Ошого чейин анча-мынча маселелерди даярдап апарып, муну эмне кылайлы, мыксыз чыгымдар боюнча кантели. Кээкилер чыгып атпайбызбы, 40-ты жок кылайлы, наркыны жок кылайлы, беркини жок кылайлы. Жок кылайлы десек эле жок болуп кетпейт экен да. Менин сунушум ушундай, жок кыл, бир нерсени жок кылып коюш балким оңойдур кээ бир учурда. Анын ордуна башка нерсе сунуштайлы. Ошол эле 40-тын ордуна кеткен чыгымдын 10дон бирин сен ушу айылдын өнүгүү өсүү фондуна кыл, калганын эмне кылсаң кыла, бизди чакырбайлы кой. Болсо жылдыктын ордуна сен жылдык кылба дебейбиз. Жылдыктын ордуна 10дон бирин, мисалы үчүн жылдыкка 1 миллион акча кетип калат экен. Ошонун 100 миң сомун орто фондко ташта, өзүңүн үйүңдө кандай өткөрөсүн өткөрө бер. Таптакыр эле жок кылуу десе көнбөй атат го баары. Ошондуктан бул кандай тарбияга байланыштуу десе, ушу окшогон нерсе менен алек болуп калып атенечи. 40 өткөрөм, жылдык өткөрөм, той өткөрөм, башка өткөрөм деп отуруп, баласынын тарбиясы менен иши жок болуп калат да. Анын негизги максаты ошо болуп калды. Баласынын тарбиясы 2-нчи орунга түшүп калды. Же балким 3-нчи орунгадыр. Негизги биринчи орун баласынын тарбиясы болуш керек эле. Бирок тилекке каршы алмаштырып алды да. Эгерде биз баланын тарбиянын, анан ошол айылдын өнүгүү өсүүсүн биринчи кое турган болсок, анда биз алдыга кетет болчук. Эми ошого өзүбүздүн деле жанагы ички инвестиция, кереки жарыктандыруу маселеси турат. Кереки канча-мынча оңдой турган ар майда чүйдө качан бизге өкмөттүн бюджетинен же болбосо депутаттар айылдык кеңештин же шаардык кеңештин карап берет деп жүрүп отура бербестен анча-мынча маселелерди карай берсек жакшы болот эле. Ошого бул келечекте бала чака дагы ошондой зээн курулат, мен дагы ушундай кылышым керек экен деп. Эми жогоруда сиз айткан сунуш баягы ошонун бир бөлүгүн жасай турган болсо, биринчиден элдин алкышын алат, экинчиден ошол атасынын эгерде 40 болсо өткөрүп аткан болсо, анын экинчиден соогун алат. Эми бул эки тараптан тең. Айылга дагы, соопко дагы иштейт деген. Эми бул дагы жакшы маселе. Себеби баягы айтат го, эгерде канчалык айыл элдин бир жакшы бир муктаж болуп аткан нерсесин чечип берсең, бул түбөлүк сакталат деп. Анысары албетте бир жакшы болот деген ишеничтебиз. Анан эми акыркы сурообуз болсун, дагы кандай бир келечекте ошо сиздер активисттер кандай пландарды коюп атасыздар? Өзүңүздүн фондуңуз айтып атасыз, мисалы үчүн кайрымдуулукка жалпы ушул жаатта кандай пландар бар келечекте? Эми айта турган болсок, сөз көп. Эми бирок мен бир нерсеге айтып, бир кайрылуу иретинде айтып кетем. Бир айтылып калып кетет экен да. Буга бир бийлик тараптан, моралдык жактан дем болбосо бу жылбайт экен. Ошол эле аксакалдар кеңеши, ошол эле бийлердин аракеттери, ошол эле молдекелер
муфтият деле демге муктаж окшойт да. Неге кылып аткан ишин көрбөй атам да. Биздин молдекелердин бир барып муну кылба, же бир муну кыл, муну кылсаң жакшы болот деген кандай бир сунушун же бир кайтаруу жактарын көрбөй атабыз. Ошондуктан мен бир азыр канчалык аракет кылбайлы, канчалык сүйлөбөйлү, канчалык иш-чаралар өткөрбөйлү, канчалык тегерек жолдорду өткөрбөйлү, эгерде президентибиз тараптан кандайдыр бизге бир моралдык жактан дем болбосо, анда бул алдыга жылбайт экен. 10 жылдын ичинде ушундай бир жыйынтыкка келдик да. Иш-чараларды өткөрүп атабыз, тегерек жолдорду өткөрүп атабыз, бирок тарап кетебиз, жаман деген жок, жакшы деп атат. Баштаган ишиң жакшы дейт, бата дуасын берет дагы, бүткөндөн кийин болду, жалгыз өзүм калып калатам мындай айткандачы. Бир-эки бала. Кыскасы ушу бирок Сиздердин фото негизги максаты бул тарбия. Биздики эми башында ачылганда ушул ар областта бирден бир ден соолукка байланыштуу клиникаларды ачсак дедик элек, бирок балким кийин келечекте болуп калар, бирок ошо менен болбосо токтоп калбастан, жок дегенде ушундай бир анча-мынча иш-чараларды өткөрүп турайлычы деп, эл арасында анча-мынча элдердин пикирлерин угуп, туура анча-мынча татыштар болуп калат. Ошо менен анча-мынча чындык жаралат эле. Азырынча ушул менен эле чектелип атабыз. Албетте каражатка келип да такалат экен. Анча-мынча каражаттар болуп турса, бирок негизги каражаттан дагы ошо моралдык жактан, бийлик тараптан дем керек экен. Сизге чоң рахмат, Самаган мырза, мына бүгүн келип тарбиялык жаатындагы бир темага бир токтолуп бердиңиз. Албетте биздин келечек муундарды жакшы жакка үндөгө, ошол эле баягы жакшы тарбия алууга, бүгүнкү күндө бир эле ата эне эмес, бүгүнкү күндө баягы коомчулук, ошол эле атайын аксакалдар кеңеши, мамлекет тарабынан да биргеликте иш алып бара турган болсо, бир жакшы жакка жылыштар болот деген таризде ойлоруңузду айтып өттүңүз. Албетте бул дагы жакшы пикир деп эсептейбиз. Сизге дагы бир жолу ачык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн тарбия жаатында сөз кылдык. Ар дайым жергебизде тынчтык, элибизде билимдик болсун. Көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубайыл болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламатта калыңыздар.